Спортқа қойылған ақшалар, чоң ұтыштар, тез арада төлемдер, ишенимді букмекер. Мен бул сөздөрдү сүйлөөдөн эч кандай маани тапкан жокмун. Бирок бул иштин жыйынтыкталып жатканы кубанып жатам. Мени эмне себептен соттоп жатасыңар? Силердин балдарыңарга, неберелериңер мектеп куруп бергеним үчүнбү? Жер үй боюнча Россиядан акча келгенде мен бийлик менен кадимкидей эле согушканбыз, акча бергилечи деп. Кечиресиздер, бирок фига көрсөтүшкөн. Ал мектептин ачылышына барганда мектеп директору ыраазычылыгын айткан. Сиз болбосоңуз мунун баары болбойт болчу, деди Кулматов. Мындан тышкары өз сөзүндө экс-мэр бул иштеги күбөлөр тууралуу сөз кылып, бир катарларына нааразы болду. Биз жиликтеп берген иши чындыгын көрбөй койгонуңарга таң калдым. Барып мурун чөшкөкканында отурган балдардын жүзүндөгү жылмаюуну көрүп келгилечи. Мени атып салгыла, себеби мен азыр 57 жаштамын. А силер мага 15 жыл сурап жатасыңар. 15 жылдан кийин мен үй бүлөмө да кереги жок болуп калам. Сөзүнүн аягында Кулматов сотко жанында отурган айыпталуучулар менен таанышканга мүмкүнчүлүк түзүп бергени үчүн ыраазычылык келтирди. Эске салсак, Кубанычбек Кулматов Бишкектин четинде Калыс Ордо конушунда мектепти курууга кеткен $2 миллион пайдаланууда жемкорлукка барган, деп айыпталууда. Маалымат булагы Говори Кеji.